Кадырман спорт көрмандары, бүгін олимпиадалық айылдабыз. Мен жанында Токио олимпиадасының күмүш медаль ээси, Азия чемпиону, Азия ойындарының жеңүүчүсү, жаштар арасында дүйнө чемпиону Акжол Махмудов турат. Акжол, кандай сезимдесиз бул финалдык беттешүүдөн кийин? Ассаламу алейкум, жалпы элим. Ассаламу алейкум, урматтуу спорт көрмандары, күрөш сүйүүчүлөрү. Бүгүнкү күндө алтын медальга бир кадам жетпей калдык. Бирок канча да кандай положение болсо да Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, чексиз мактоолор болсун. Кандай гана ийгиликтер болсун, мен Аллахтын планына эч качан каршы чыккан эмесмин, чыга албайм дагы. Бирок биз бул жеңишке алтын медаль алабыз деп көп максат кылганбыз, көп тренировка кылганбыз. Ошондой эле бүгүнкү күндө сезимдер жөнүндө айта кетсем, сезимдер кече болушунча эмоцияны кармап калып, эмоцияны чыгара албай, бүгүнкү финалга жакшы даярдыктарды көргөнбүз. Бүгүнкү күндө финалда утулуп калып, азыркы сезимдерим өзүм да түшүнбөй турам, кандай болуп атат. Сүйүнөйүн десем же сүйүнө албайм, утулуп калгандан кийин. Кайгырайын десем, кайгырчу деле нерсе жок, өтө эле. Эң эле өкүнүчтүүсү, ошончо көрмандарды, ошончо кыргыз элини чогултуп, кыргыз элине жакшы күрөш, жакшы эмоция тартып албай койдум деп ойлойм. Канчалаган кыргыз эл бүгүн эшикте туруп көргөндөр болуптур, телевизорлордон көргөндөр. Бүгүнкү күндө силердин ишеничиңерди актай алган жокмун, бирок бүгүн Айсул эже менен элим күрөшүп утканда мен абдан сүйүндүм. Анткени элдин бир аз болсо да көңүлүн көтөрүп, мен утулуп калсам да мен артыман ошолор элдин көңүлүн көтөрүп, мен утулган жоюп кетти деп ойлойм. Дагы эмне бул жеңишти мен эле куттуктап атат көбүнчөсү, агайларды да куттуктап болуш керек. Бирок мен бир нерсени айта кетет элем бул жерден. Бул жеңишке мен өзүм жалгыз четтим. Бул жеңиш меники десем өтө жаман. Бул жеңиш бүт кыргыз элиники, бүткүл кыргыз элиники. Кыргыз элине бул кудай буйрса эч бошобой дуа кылып тургула, эртеңки күндө Айсул эжебиз алтын медаль багынтып, Кыргызстан эгемендүүлүгүндө тарыхта биринчи алтын алып, биз ишенебиз Айсул эжеге эртең барып болеть этебиз. Ошондой эле биз бул жеңишке агайлар менен Майрим эки агай, Азат агай, Улук агай бизден ашса ашып, бирок бизден кем тренировка кылбайт алар. Алардын да эмгеги күч бул жерде.